Assalamu alaikum agay. Mına merge bir görseteyim dep atam da şunu. Mına Aytmatov prospektisindeki Bökönbayev menen Gorkiy көчөлөрүнүн ортосундагы өткөл, көпүрө. Ошонун адам өтө турган мына пешеходный өткөлү да, орусча айтканда. Ушуну жайдын кап ортосунда жасап атышты эле. Муну канча жолу келип мен сүздүм, эми бечара эл мына ынтип эле сүзүп эле кайра кетип атышат да. Ушул жерден өтө албай, кайра сүзүп алып, эми айланып тиякта айланып кайра келиш керек. Ушул жерден президент өтүп аткан Çoğun prospektinin jiğindeki buna Borborduk köçösündeki görünüş uşul, kuruluş. Uşul kuruluş beme. Uşunu mınavu arjakta Kalyaska ötө turgan ötkölün jasaş керек eken uşunu bayağı ayılda bir jezir kempirdagi oroy aytkanda bunu tez бүтүрөт ay uşunday kuruluşun. Oşonday bir karaçı bir uşunçalık bir dengелге түшүп калган. Bunu kim жооптуу болот? Bunu жасап аткан адамдарды бул акчасы жокпу мамлекеттин же ушуну жасап аткан бир адамдардын өзүнүн бети жоопкерчилиги жокпу? Муну караш керек да ушунча. Биз грандиозный иштерди кеп кылабыз дагы жасап атабыз, а мынанын жасалып аткан ишин урматтуу мэр бир көңүл бөрчү айланайын. Эмил Абдыкадыров. Мына борбор эми башка кычык болсо дагы тетиги бала мына Çoğun köçögө salып өтүп баратат. Ал кырсык болсо эмне болот эми? Мына бул жерден өтө албай ушундай акыбал. Мурду менен келип сүзүп, кайра кетип атат. Ар бир кетиште бийликти, мэрди сөгүп атат ушу эл. Ушерден. Кудайга тоба кылдым. Андан бери келатсам мынабу эмне деп айтылат? Аткос дейт да, илгерки аткос. Аткос эми мынабу жолдун боюндагы лоток, арык. Beton arıklar жасап атышат да. Мына Лев Толстой көчөсүнүн боюнда. Мына бу Молдакем жигиттер мына ынтип кол менен таптап. Илгерибизде 1960-жылдары колхоздо ушундай окат жасачубуз. Бүгүн 21-кылым ай туугандар. Мына биздин Кыргызда Борбор шаарда ушундай иш жүрүп атат. Жакшы. İşte atkаныбыз жакшы. Бирок могу бут менен таптап, кол менен жасап, лопатка, күрөк менен тетиги чоң чүй каналын казып жүргөн 30-40-жылдардагыдай акыбалда. Анан эми булар мен башка жерлерин көрүп атам, бир келип эле жайында, кышында суу толуп анан кайра бир жылдан кийин алар майрайып, чойроюп, кайрадан жерге отуруп бузулат формалары. 3 жылдан кейін жарақсыз болып қалады. Ушундай рукопашный бой айлан кетет. Ушуну бир көрсөтүп коеюн дедим. Мунун баардыгына акчалар кетип атат. Тиги баатыр эмне кылып атат эми? Билеген экскаватор менен отургузуп атат мына. Балдар кол менен иштейт. Жалаң кол менен. Бут менен тебейлеп, таптап, күлкүн келет да. Башка азыркы 21-кылымда укмуш технологиялар бар да. Ошолорду алып келип бир 20-30 жылга расчеттоп жасаса жакшы болбойбу? Жок дегенде. Азыр кожо көрсүн кылып жасап атат. А бир тикеден кийин жок болуп атат. Мына бүт ушундай чарбасыздыкта. Ушунун баарына миллиондор акчалар кетип атпайбы? Мына бүгүн урматтуу президентибиз Кумтөрдүн 30 жылдыгы деп кандай сөздөрдү айтып атат, кандай акчалар келип атат деп атат. Эми мына бияктагы ылдыйкы звено кылганы бул. Мына уларга миллиондор кетет. А эртең жараксыз болуп калат.